Бүгүн 9 январда жазаларды аткаруу кызматы Киримтөөл Женго абакта каза тапты деген маалыматты четке какты. Буга чейин социалдык тармактарда анын каза болгондугу тууралуу маалымат тараган. Женго кайманааты менен таанылган Кадыр Досонов Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсүн сабагандыгы үчүн козголгон кылмыш ишинин алкагында былтыр 13 январда кармалганы кабарланган. Анда каладагы Курманжан Датка көчөсүндө уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсү мыкаачылык менен сабалып, бири оор жаракат алып ооруканага жеткирилсе, экинчиси каза болгон. Ош шаарындагы номер 5-СИЗОго кармалган. 23 ноябрда Жогорку кеңештин жыйынында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Женгону Бишкекке алдыртып жаткандыгын айткан. Ош шаарында адам өлтүрүүгө шектелип жаткан 2 адам кармалды. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 2024-жылдын 1-январында шаардык милициянын нөөмөт бөлүмүнө кала тургуну чалып, 29 жаштагы уулун белгисиз адамдар өлтүрүп кеткендигин айткан. Окуя болгон жерге Ош шаардык милициясынын жетекчилиги ыкчам иликтөө тобу барып, 29 жаштагы кишинин сөөгүн табышкан. Анын башында далысынын сол тарабында бычактан алган жараты бар экендиги аныкталган деп айтылат. Маалыматта кылмышка шектелгендер Кара Суу районунун 25 жана 30 жаштагы 2 тургуну Өзбекстанга качууну көздөп чек ара аймагында жүргөн учурда 2 январ күнү колго түшкөн. Тергөө кызматынын берген алгачкы маалыматтарына караганда шектүүлөр киши колдуу болгон жигиттин үйүндө жаңы жылды белгилеп олтурушуп спирттик ичимдиктерди ичишкен. Андан соң сөз талашып айтыша кетишкен. Шектүүлөрдүн бири жаранды бөтөлкө менен чаап, андан соң сол далысына бычак сайып ага жардам көрсөтпөстөн үйдөн качып чыгып кетишкен деп айтылат билдирүүдө. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө уланып жаткандыгы кабарланды. Ош шаардык соту 4 январ күнү шектүүлөрдүн баш коргоо чарасын карап, тергөө иштеринин алкагына чейин абакта кармоо чечимин чыгарган. Бишкектеги курулуш материалдарын саткан уста базарында ижарачылардан мыйзамсыз акча чогултуу, ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, анын алкагында ар бир ижарачыдан ай сайын мыйзамсыз түрдө 5000 сомдон 50.000 сомго чейин акча чогултуп жүргөн деп базардын коммерциялык директору кармалды. Учурда ал шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал ижара төлөмдөрүн 30% чейин кыскартуу боюнча жетишилген макулдашууларга карабай ижарачылардан алдап акча алууну уланткан. Ошол эле учурда базарда администрациясы соода кылгандар менен ижара келишим түзгөн эмес. Мындай жол менен базар жетекчилиги мамлекеттик казынага ири өлчөмдө салыктарды жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качкан деп айтылат маалыматта. Учурда бул фактыга тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө амалдары уланып жаткандыгы кошумчаланды. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Бейшеналиев Кыргызстанда абал туруктуу экендигин айтты, бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму көпчүлүк өлкөлөрдө коронавирус менен ооругандар көбөйгөндүктөн бет кап тагынууга эмдөөгө үндөп жаткандыгын эске салды. Министр өзү дагы бир ирет эмдөөдөн өтүп Синофак препаратын алды. Кыргызстанда Синофак препаратынын 150.000 дозасы бар. Үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында Pfizer препаратынын 20.000 дозасы келери күтүлүүдө. Мониторингдин маалыматына караганда жума сайын коронавирустун 2-ден 6-га чейинки учуру катталууда. Өлкөдө эпидемиялык абал туруктуу. Ошко кезектеги азык-түлүктүн партиясы жеткирилди. Россия мындай жардамды буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы аркылуу кайтарымсыз берди. Бул тууралуу буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Оштогу кеңсесинин жетекчиси Александр Морозов билдирди. Анын айтымында уун өлкөнүн түштүк аймагындагы болжол менен 4600 адамга азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу үчүн берилет. Аяр катмардагы үй бүлөгө 300 килограммдан байытылган уун жана 30 литр майы берилет. Бул үчүн жаратылыш кырсыктарына жана климаттык өзгөрүүлөргө туруштук берүүгө багытталган коомдук долбоорго катышуу керек. Ал эми потенциалды жогорулатуучу тренингке катышкандар 150 килограмм байытылган уун жана 15 литр май алышат. Морозов бул долбоор жарандардын иш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн дагы жакшырта тургандыгын кошумчалады. Быйыл жалпы жонунан Россиядан Кыргызстанга 6,4 миң тонна азык-түлүк келери пландалган. Былтыр 4,5 миң тонна азык-түлүк келген деди ал.
Япониянын Ото жарым аралынын жанындагы кубаттуу жер титирөөдөн каза болгон дагы 20 адамдын сөөгү табылды. Курман болгондордун саны 180ге жетти. Бул тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жарыялады. Жабыркагандардын саны 565ге жетти. Кеминде 120 адам дайынсыз жоголуп, 28 миң тургун эвакуацияланган. Жер титирөө болгон аймакта 1370 имарат толук же жарым-жартылай талкаланган. Япониянын өкмөтү жабыркагандарга 32 миллион доллар жардам берүүнү пландап жатат. 1-январдан бери Японияда 1200дөн ашык жер титирөө болду. Эң күчтүү жер титирөө 7,5 балга жетти. Сейсмологдордун айтымында жер титирөө дагы бир жумага созулушу мүмкүн.